Биз Талас райондор аралык эмгек социалдык камсыз жана миграция башкармалыгынын үй бүлөнү колдоо жана балдарды колдоо бөлүмүнүн кызматкерлери болгондуктан биз жаш өспүрүмдөрдү камкорчулукка алуу боюнча дагы иш алып барабыз, томолой жетимдер боюнча дагы. Анан ошонун эле негизинде бул эжекенин небереси томолой жетим болгондуктан биздин бөлүм жардам берип, бул эжекеге документтерди топтоп жардам берип, сотко ишин өткөрүүдө жардам бергенбиз. Ошол учурда бул эжеке Талас шаарынын тургуну Мамырова Базарбүбү Баясовна эжекебиздин небересин камкорчулукка алууда дагы биз документтерин топтоодо жардам бергенбиз. Сотко арыз менен кайрылып, бул эжекемдин иши соттон адилеттүү каралып, чечим чыгып, бүгүнкү күндө Базарбү эжеке небересине соттун чечими менен камкорчу болуп дайындалды. Талас шаарынын тургуну Мамырова Базарбүбү Асымбекова Айгүл неберемди камкорчулукка алгам. Соттун чечими менен ыраазылыгымды билдирем. Соттун чечими менен ошол мен кайрылгам. Соттун чечими менен жумуштарымды бүтүп ишке ашып, ыраазылыгымды билдирем. Негизи эле биз Талас шаардык сотуна ар кандай иштер менен кайрылабыз. Мисалы үчүн камкорчулук алуу, асырап алуу, жаш өспүрүмдөргө карата кылмыш, жаш өспүрүмдөргө болгон кылмыштар боюнча көпчүлүк эле сотторго катышып келебиз. Негизинен Талас шаардык соту тарабынан канчалык сотко катышып иш алып барып, дайыма адилеттүү эле чечимдер чыгып, дайыма чечимдерди канааттандырарлык эле чыгып келет. Мамлекеттик кызматкерлердин атынан Талас шаардык сотуна ыраазычылык билдиребиз. Ишибиз дайыма адилеттүү эле чечимдер кабыл алынып, ишибиз дайыма жүрүп эле келет негизи.